Шамурза Бөрөкулов. Бул саясат дегенин аралашып калсаң нервиңди талкалап, уйкуңду бузуп, тынч дүйнөңө түйшүк салып, өмүрүңдү кыскартып, акыры жүзүм тергени тиги жакка алып кетип тынат окшойт. Атам Раматыл көп айтчу эле, соо жаныңды соодагерге кошпой жөн жүрсөңчү деп. Ошол насаат сөзүн уксамчы аттең. Өзүм турмушумдан тышкары башка бирөөлөр үчүн 2 жолу чоң стресске түштүм. Биринчиси, президентибиз Садыр Жапаров парламенттен күйүп-өшүп кумтөр боюнча айтып, ошонун айынан 3 жыл сыртка чыгып кеткенде, андан соң өлкөгө кайра келсе Атамбаев деген ырайым эмне экенин билбеген журт бузар президент чындыкты чыркыратып, ыйлатып жалган жала, куру доомат, шермендечилик, беспредел менен аны түрмөгө олтургузуп, ал эми жашы жете элек балдарын көк ала койдой сабатканда Кыргызстан оңолбойт экен да деп өз өлкөмөн өзүмдүн көңүлүм калгандай болгом. Катуу стресске түшкөм. Мына эми Баатыр уулубуз Камчыбек өлкөдөн чыгып кеткенден бери дал ошол нерсе кайталанып, өзүмдү коерго жер таппай жатам. Камчыбектен чыгып кеткенден да аны артынан тынбай каралашып, үстүнөн ылдый жугунду куюшуп, анын эмгектерин как будто эч болбогондой унутушуп, анын баатыр азамат экенин уруп ойноп коюшпай, адамдык сапаттарын сыйрып ыргытып салган трайбалист макоолордун көптүгүнө капа болуп айлам кетип жүрөм. Камчыны колдогон, сүйгөн, баалаган адамдар деле абдан көп деңизчи. Бирок аны боктоп жаткандары жогорку жактан тыйып койгонго, аларга чара көргөнгө эч ким чыкпай жатканы жанды кашайтып салды. Ошолор камчы менен бирге иштешкен кыйындар эмес беле? Ташиев кудайдай болуп кайра келип, өз элине кызмат кыла баштаган күнү ушул сасык саясатка аралашканды токтотом. Орозайымга окшоп мен да өзүмдү саясатчы деп эсептеп алдымбы? Кудай сактасын, деп жазат Шамурза Бөрөкулов. Курманбек Казакбаев. Биз сизди сагындык. Урматтуу биздин элдик генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич. Биз сизди сагындык. Ооба, биз сизди чындап сагындык. Бүтүн кыргыз эли сизди сагынды деп айтсам жаңылышпасам керек. Атасыз калган жетим баладай томсоруп, көзүбүз жашылдап, жан дүйнөбүз жумшарып турган кезибиз. Деги амансызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эсен соосузбу? Кабарыңызды билдиртпей, сагынган элиңизди кабатырга салдыңыз. Колдо бар алдындын баркы жок дейт кыргызда. Убагында кадырыңызга жетпеген элиңизди кечириңиз. Урматтуу генералыбыз кызматта турган убакта мактап, жактап, жагынып, жалынып, жүгүрүп, ийилип, тиселеп жүргөндөр кызматтан кеткенден кийин тал тайган бойдон жүз бурган эки жүздүүлөргө айта турчу сөз да жок. Ак ийилет, бирок сынбайт. Жаныңызды тобокелге салып, күн-түн дебей ак иштеп, ак эмгек, таза ниет менен кылган кызматыңыз үчүн сизден 1000 эмес миллион ирет ыраазыбыз. Баса кармаган орозоңуз кабыл болсун. Ушул ыйык Рамазан айында сиз үчүн, сиздин ден соолугуңуз үчүн чын дилден дуа кылуудабыз. Сиз бизге керексиз, сиз кыргыз элине керексиз, сиз Кыргызстаныбызга керексиз. Сиз биздин мекенибиздин бактысына керексиз. Өзүңүздү жакшы караңыз, дарыгерлер айткан дарыларды убагы менен ичиңиз. Кайда болбоңуз, кайда жүрбөңүз, ден соолукта аман жүрүңүз. А биз кыргыз эли сизди дале сагынып күтүү менен убарабыз, деп жазат Курманбек Казакбаев өзүнүн Facebook баракчасына.